Бул пресс сагатчысын КТ Мобайл компаниясы боюнча депутаттык комиссиянын экинчи отуруму жыйында өкмөт мүчөлөрүн баштаган премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бар. Маселе соңку кездери актуалдуу болуп жаткандыктан ММК өкүлдөрү дарбын. Бирок депутат Гүлшат Асылбаева коммерциялык купуя маалыматтар сыртка чыгып кетиши мүмкүн деп жыйынды жабык эшик артында өткөрүүнү сунуштады. Я думаю, это будет правильно, и прошу поставить данный вопрос на голосование и провести заседание в закрытом режиме. Коомдон жашыра турчу эч нерсе жок экенин жүйө келтирген Жээнчороев менен Шыкмаматов, эгер жабык өтсө, анда комиссиянын курамынан чыгаарында жашырышкан жок. Биз ошол мамлекеттик мүлк, мүлктөгү болгон каражаттарды эффективдүүлүгүн, колдонууну, пайдалануу кандай болуп атканын биз ачыкташыбыз керек. Толук ачык болуш керек. Эгерде жабык маселе болсо, мен заявление айтам. Мен бул комиссиянын курамынан чыгып кетем деп өзүбүздөр алектенебиз. Кесиптештеринин мындай пикирин депутат Асылбаева жеңил пиар катары баалады. Кыскасы, жыйындын ачык же жабык өтөөрүн чече албай депутаттар 40 мүнөт ызы чуу болуп, соңунда ал ачык өтмөй болду. Мындай талаш тартышты жараткан жыйынга себеп болуп жаткан КТ Мобайлдын тарыхы 2002 жылга барып такалат. Кыргыз Телекомдун туунду компаниясы катары түптөлгөн. Бирок анын түптөлгөнүнө 17 жыл болгонуна карабай ишкана 1 сомдо киреше тапкан эмес. Жетекчисин 9 жолу алмаштырыптыр. Аны өткөн жылы кайра жандандырып, Кыргыз Телекомду күчтөндүрүү чечими кабыл алынган. План боюнча 11 жылда толук бутуна турмак. Жарым жылдай мурдараак Альфа Телеком менен келишим түзүп, ага Мегаком өнөктөшүнө 345 миллион сом төлөп бермек. Бирок КТ Мобайл виртуалдык эмес, өз алдынча оператор болуп иштөө талабын коюп, эки компаниянын ортосунда келишпестик пайда болгон. Анан алар иштей баштаганда, алар башка договордо көрсөтүлбөгөн нерселерди талап кыла баштаган. Бул виртуалдуу оператор эмес, а полноценный 4-чү сотовый компания түзүлөт деп. Ошондон биз келишпестиктер чыкты. 86 миллион доллар биздин биринчи келишим боюнча андай расход болбойт эле. Депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, Жамангулов Иманкадыр Рысалиев менен жарашканында четке какты. Андай эч кандай нерсе болгон эмес. Мен ал киши менен комиссиядан кийин дагы сүйлөшкөн да жокмун, жолуккан да жокмун. РППга сиздерден комиссиянын жетекчисин Курманкул Токторалиевичтин каты менен башкы прокуратура иш козгоптур, РППга киргизиптир. Заявление жазасың беди, мен заявление жазбай эле коеюн. РППда официалдуу түрдө иш козголгондон кийин деп мен заявлениедан эле баш тарттым. Ал эми КТ Мобайл иштебей жатып 178 миллион сомго карызга батыптыр. Бирок анын айланасында чыккан чырды өкмөт башчы чарбалык иш болчу деп сыпаттады. Бирок өлкө үчүн улуттук байланыш операторун түптөө маанилүү дейт. Ал туугандык байланыштарына токтолуп, Эрназар Иманкадыр уулунун 2-майга чейин КТ Мобайлда иштеп жатканынан кабары жок экендигин айтты. Бардык компанияларды, ошонун ичинде Мегакомду, КТ Мобайлдыкын чогултсак, балдар келди. Ошондо көрдүм. Менин чогулушума келип отуруп калган Эрназар. Чогулуш бүткөндөн кийин чакырып айттым, сен эмне бул жерде жүрөсүң деп. Ал айтты, ушундай Мегакомдо иштеп атам деп. Ким болуп иштеп атасың сураган деле жок. Баягы Германиядагы Берлинский технический университет бүткөн балдар иштеп жүрүшсө керек депчи. Бирок эл өкүлдөрү компаниянын айланасындагы тууганчылык маселеде премьер-министрдин моралдык жоопкерчилиги бар экенин эскертишти. бул жанагындай опорный Мегаком менен биргелешип иштеш керек деген эрежени бирөө жок деп атабы? Баарыбыз айтып атабыз да, КТ Мобайл иштеш керек. Кеп ошондо аны бирөө жокко чыгарган жок да. Кептин баардыгы эмнеге мындай сиздин жакын тууганыңыздын баласы келип ошол жерде отуруп калды деген эле сөз болуп атат да. Окууну жаңы бүтүп келген бала деп. Баса комиссиянын жыйынына чакырылганына карабай Рысалиев менен уулу келген эмес. Эрназар Иманкадыр уулу 4 айда дээрлик 1 миллион сом эмгек акы алганы белгилүү болду. КТ Мобайлдын 1 айдагы маяна фонду 2 миллион 227 миң сомду түзгөн. Ар бир кварталда кызматкерлерге сый акы төлөнгөн. Эсептөө палатасынын маалыматында консультациялык чыгымдарга 587 миң сом жумшалган. Кызыгы бул кызматты компаниянын кызматкерлери өзү көрсөтүп, кошумча акы алып турган. Айтсаңыздар, ушу КТ Мобайлдын азыркы жетекчиси мурдагысы жок экен. Эмне үчүн консультативный услугига 1 миллион 171 сом кетиресиздер дагы, бирок мыйзам бузуу менен кетирдиңер да. Тендер өткөзгөн жоксуңар. Бүт ошо каражаттардын бардыгы ошо консультационный услуги деп кетиптир. Ошонун негизинде ушул 7 кишиге төлөнүп берген. Орто эсепте 587 миң сом төлөнүптүр. Бул мыйзам бузуу деп эсептелет. Себеби
закон боюнча, госзакон боюнча сиздер тендер өткөзүңүздөр керек эле. КТ Мобайлдын жаңы жетекчилиги менен Мегаком кайрадан мунасага келип, буга чейин түзүлгөн келишим боюнча иштешүүнү чечишкен. Жаңы виртуалдык оператор 2 айда ишке кириши мүмкүн. Бирок эл өкүлдөрү эки тарап юридикалык милдеттерин аныктап алуусу зарыл деген пикирлерин айтышты. Жаңы ишкананын ишмердүүлүгүн башкы прокуратура иликтеши да ыктымал. Мындай сунушту берген депутаттар КТ Мобайлдын айланасындагы чыр тууган уругун жогорку кызматтарга дайындаган бийликке сабак болушу керек дейт. Чынара Нурсеитова, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ. Biz KT Mobile'ın işleyişini